Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ayal kişinin javobgarchilik amonatini beken bolusu. İmam Bukhari jana İmam Muslim rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Ar biringer javobgarsinger. Jana ar biringer javob beresinger. Başçı javobgar jana alдағы жооп берет. Erkek kişi öz үй бүлөсүнө жоопкер жана ал дагы жооп берет. Аял киши күйөөсүнүн үйүнө жоопкер жана ал дагы жооп берет. Силердин баарыңар жоопкерсиңер жана баарыңар жооп бересиңер. Урматтуу эже карындаштар, хадисте айтылгандай, сен күйөөң жана балдарың үчүн жооп бересиң. Мына ошондуктан такыба, жакшы аял бол. Күйөөңдүн жүрөгүнө кубаныч киргиз жана ага күнөө эмес нерселердин баарында баш ий. Анткени күнөө иштерде баш ийбей койсоң, сага күнөө жазылбайт. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул сөзүн дайым эстеп жүр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Үч нерсе адам баласынын бактылуулуктарынан жана үч нерсе адам баласынын бактысыздыктарынан. Адам баласынын бактылуулуктары алар салиха аял, жакшы турак жай жана жакшы улоо. Ал эми адам баласынын бактысыздыктары алар жаман аял, начар турак жай жана жаман улоо." Урматтуу эже карындаш, үй бүлөңдү бактылуу кылуу же бактысыз кылуу сенин гана колуңда. Тандоо сенде. Ошондуктан сен үлгүлүү аял бол. Дайыма күйөөңө жакшы маанай тартуула. Ага жакшы көңүл бур. Ошондой эле балдарыңа жакшы тарбия бер. Аларга Аллах ыраазы боло турган иштерди үйрөт. Анан дагы Аллахтын төмөнкү аятын эстей жүр. Аллах Таала айтты: "Эй ыйман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү отуну адамдардан болгон жана таштардан болгон тозоктон сактагыла.